23-августка карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Айыл банк Орусиялык Сбер аркылуу акча которууларды токтотту. Мамлекеттик Айыл банкы Орусиянын Сбер колдонмосу аркылуу акча которууларды белгисиз мөөнөткө токтотконун билдирди. Банк ошол эле маалда Золотая корона, Астросент жана Юнистрим системалары аркылуу акча которуулар кадимкидей эле иштей берерин белгиледи. Бул орусиялык банктар менен акча которуу боюнча кызматташтыкты токтоткон 3-чү кыргызстандык банк болуп калды. Буга чейин мындай чечим жөнүндө Керемет банк жана Н банк билдирген. Учурда бул банктардын кадрлары үчүн Золотая корона, Вестерн Айон, Юнистрим сыяктуу эл аралык системалар аркылуу акча которуулар жеткиликтүү. 2024-жылы июнда АКШ менен Улуу Британия Орусиянын валюталык базарында доллар менен соодалашууда ортомчулук кылган Москва биржасына, улуттук клирингдик борборго жана улуттук эсептик депозитарийлерге санкция салган. Андан кийин Кыргызстандын бир нече коммерциялык банкы Орусия менен акча которууларга убактылуу чектөөлөрдү киргизген. Мындан тышкары экинчи банктагы санкцияларга кабылып калуу тобокелдигинен улам апрелден бери Кыргызстанда орусиялык МИР карталары иштебейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 23-25 августта сел коркунучу бар аймактардын тизмесин жарыялады. Мекеменин өзгөчө кырдаалдарды божомолдоо департаментинин маалыматына ылайык, өлкөнүн төмөнкү райондорунда сел жүрүү ыктымалдыгы бар. Бишкек жана Ош шаарлары, Баткен, Лейлек жана Кадамжай райондору, Ала Бука, Сузак, Ноокен, Базар Коргон, Чаткал жана Тогуз Торо райондору, Ноокат, Карагулжа, Өзгөн, Араван жана Кара Суу райондору, Ак Суу, Жети Өгөз, Ысык Көл, Түп жана Тоң райондору, Жайыл, Ысык Ата, Чүй, Москва, Панфилов, Сокулук жана Ала Мүдүн райондору, Актала жана Нарын райондору, Айтматов, Манас, Бакай Ата жана Талас райондору. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды этият болууга жана коопсуздук чараларын сактоого чакырып, өзгөчө кырдаалга кабылганда же ага күбө болгон учурда 112 номуруна телефон чалууну сунуштады. Улуттук банк бир банктан экинчи банкка улуттук валютада акча которууда комиссияларды жоюуну сунуштады. Тиешелүү токтом долбоору мекеменин сайтына жарыяланды. Кеп карталардын, ошондой эле карталар менен электрондук капчыктардын ортосундагы акча которуулар жөнүндө болууда. Бул өзгөртүүлөр улуттук валютада акча которгон жеке тараптарга гана тиешелүү болот. Токтом долбоорунда комиссияларды жоюу калк үчүн банк кызматтарын кыйла жеткиликтүү кылып, накталай эмес төлөмдөрдү өнүктүрүүгө түрткү болоору белгиленген. Ботаникалык бакка өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы макамын берүү сунушталууда. Мындай демилгени Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттиги коомдук талкууга алып чыкты. Бул токтом долбоору менен төмөнкү жерлерге өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы макамын берүү сунушталууда. Бишкектеги 127 жана 20 гектарлык жер тилкелерине, Нарын шаарындагы 4 гектарлык жер тилкесине. Агенттиктин маалыматына ылайык, бакка өзгөчө макам берүү анын ишмердүүлүгүнө болгон көзөмөлдү күчөтүп, аны коргоого жана өнүктүрүүгө, ошондой эле сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан өсүмдүктөрдүн түрлөрүн сактоого мүмкүндүк берет. Бул макам маанилүү илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, экологиялык билим берүүнү жана агартууну өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк ачат. Мындан тышкары маданий жана жаратылыш мурастарын сактоого, эс алуу үчүн мейкиндик түзүү менен калктын жашоо сапатын жакшыртууга, ошондой эле туристтерди тартууга жардам берет деп билдиришти демилгечилер. Гареев атындагы ботаникалык бак 1938-жылы негизделген. Ал өсүмдүктөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн изилдөө жана сактоо боюнча Кыргызстандагы негизги борборлордун бири. Анын жалпы аянты 170 гектарды түзүп, Борбор Азиядагы эң ири бактардын бири болуп эсептелет. Таласта Олимпиада оюндарынын катышуучулары сыйланды. 22 августта Талас облусунда Париж Олимпиадасына катышкан спортчулар жана алардын машыктыруучулары сыйланды. Олимпиаданын күмүш медалынын ээси Мушкер Мунарбек Сейитбек уулуна 1 миллион сом, күмүш байге уткан балбан кыз Мээрим Жуманазаровага 3 миллион сом берилди. Коло медаль алган Акжол Махмудов менен Айсулуу Тыныбекова 500 миң сомдон, Үзүр Жусупбеков менен Жоломан Шаршенбеков 1,5 миллион сомдон алышты. Балбандар Бекзат Алмаз уулу менен Айпери Медет кызына 300 миң сомдон тапшырылды. Спортчулардын машыктыруучулары 100 миң сомдон 200 миң сомго чейинки суммада акчалай сыйлыктарды алышты. Мындан тышкары белек катары спортчуларга бирден жылкы, балбан кыздарга зер буюмдар берилди. Кабар агенттигинин маалыматына ылайык, иш-чараны президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү демилгелеп, жер үй генин иштеткен Альянс Алтын компаниясы каржылады. Адахан Мадумаровдун ордуна Аккулуу Бердиев депутат болду. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаровдун бошогон мандатын Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Аккулуу Бердиевке тапшырды. Бердиев Жогорку кеңештин 6-чакырылышында Республика Ата журт партиясынан депутат болгон. 2021-жылкы парламенттик шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесинде талапкер болгон. БШК Адахан Мадумаровдун депутаттык ыйгарым укуктарын 26 апрелде мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Учурда Жогорку кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Исхак Масалиев.